5.000 сомго мен банкрот болдум деген адамдарды угам. 5 жылдан бери адамдар менен сүйлөшөбүз, адамдар менен иштесебиз. Ошол кезде айтам да, вот тач коробканы алдыңыз, для чего-то алдыңыз да, ичип көрөм десеңиз, анда не вопрос. А бизнес кылам деп дегенде ошол конкретно тач коробканы алып, бизнес старт баштагандан кийинки шаг бар. Ошол шагты аткарган үчүн бүгүн ушул жерде турабыз. Эгерде биз тач коробканы алган боюнча ушуну ичиш керек да, ушуну сатыш керек да, ушуну болду, ушул менен эле мен миллионер болуп кетем деп мечтать этип, визуализация кылып, аффирмация кылып отура берсек, бизде деле ал нерсе болмок эмес. Биз эмне кылдык? Каждый шагты өзүбүз басып өттүк. Бул жерде самый главный мечта. Азыр мына кып-кызыл болуп турса, мен рыза свиним да. Мына журналдарчы прям ар ким алып атканда сен дагы жетесиң деп мындай ичимде калып калган, 40 жаштамын мен, но ичимде калып калган, где-то 3-класста калып калган көйнөк болчу мына. Менин мечтам ушул 3-класста ала албаган ушул көйнөктү. Потому что ата-энем менен базарга барганда ала албаган кызыл көйнөк болчу, ушундай сочный кызыл көйнөк болчу. Но атам базарга барган, мен ошол көйнөктү кийгим келген, бирок, к сожалению, акча болбогон чыгар, мен анда билбеймин, бирок ушундай көйнөктү кийгим келген. Элестетиңиздер. Ошол нерсени мен 40 жашка чыкканда через Forever аткарып атам да. Ичимде калып калган нерсени Forever болгон үчүн мен 3 класстагы максатымды 40 жашка чыкканда аткарып атам. Элестетиңиздер, сиздин дагы ичиңизде кыялыңыз бар. Сизде деле бар, например, жашоо ушундай экен, пешене да. Биринчи өзүбүз аракет кылып көрөбүз, раз иштеп, аракет кылып көрөбүз да, бир жерлерге барабыз, салон ачабыз, базарга чыгабыз, аякка барабыз, Россияга барабыз, мигрант болуп көрөбүз, анан эч болбосо, пешене экен да ушул деп пешенеге төңкөп отуруп калабыз. Кыял максат ошол боюнча калат да. Кыял максат ал пешенеге төңкөштүн кереги жок, ал ошол боюнча калат. Поэтому бул жерде эмне кылышыбыз керек? Барбы кыялыңыз? Ичиңизде калып калган кыял бар да? Барбы? Кыялыңыз бар да турабы? Кичинекейиңизде вот бир кыялыңызды айтып бериңизчи. Кандай кыялдан атпайсыз? Айтып көрүңүз. Көрдүңүздөрбү? Вот унутуп калабыз даже кыялыбызды. Кыялыбыз эмне экенин унутуп калабыз. Мындай жашоо ушундай экен, жейич аз болупу деп атып эле өзүбүздүн ичибиздеги бир кыялыбызды унутуп калабыз. Барбы кыялыңыз? Не кылгыңыз келет? Азыр акчаны ойлонбоңуз, акча бар, бардык нерсеңиз бар. Не кылат элеңиз? Нет кыял. Потому что ойлонобуз да, мен 60ка чыккам, мен 50ге чыккам, эми ушу жашоо. Сиздин ичиңиздеги кыялды унутуп калабыз да. Вот ушул моментке келгенде, мен Foreverге келгенде, кыялың барбы дегенде отуруп алып, жок экен кыялыңыз. Жок экен. Менде деле жок экен. Сиз 60 жашта чыгарсыз, но меники уже эле 35 жашта эле төгөнүп калган экен кыялым. Эмне деген кыял, эмне деген, эмне депчи. Ар бир кыялыңыздар аткарылат. Ар бир кыялыңыздар аткарылат, Foreverде ишениңиздер. Оса Зарина Турганова баягы 16 жашында эле турмушка чыгып кетип, кыз балада кыял болот да туруп фото кийбей калган экен. 40 жашка, 43 жашка чыкканда сафир менеджер болуп, эмне кылды? Фото көйнөк кийди. Аны 40 жашка чыкка, сиз азыр фото көйнөк кийбей калсаңыз, азыр кийип чыга аласызбы бул жерге? Жөн эле көчөгө, салонго барып, фото көйнөк кийсеңиз, салондогулар эме айтат да, есть возможность ушуну койгоп, ушуну ичиңиздегини тапкандачы, вот следующий список спокойно кетет, когда сиз максатыңызды тапканда. Мен азыр маркер жок болуп атат, например, сиздин максатыңыз важный болуш керек. Өтө важный, бийикте турган нерсе, чоң максат болуш керек, чтобы сиздин максатыңызга жетейин дегенде эле бирөө отказ кылып, бирөө келбейм деп, бирөө офиске келбейм деген анын ичине кирип кетиш керек, сиздин максатыңыздын ичине кирип кетиш керек. Сиз ошонун ичине кирип кетпешиңиз керек. Наоборот, сиздин максатыңыздын ичине ошол нерсе кирип кетиш. Менин максатым бар, ладно, следующий деп кеткен үчүн сиздерде максат болот. Көрдүңүздөрбү? Ошол нерсени тапканда гана адам Foreverде иштейт.
Forever'de иштеш оңой. Forever'de иштеш оңой. Качан максат тапканда. Качан максатыңызды конкретно, четко бүгүндөн баштап максатың эмне? Кайсы максатың бар? Эмне кылгың келет жашоодо? Эмнеге жетишкиң келет? Же ушинтип эле төрөп түшүп, анан азыр модный эмес, бала карап атам, эмизип атам деген аял кишилерге, жаштарга мода эмес. Ал уже 20 веке болгон. Азыр элегантно төрөй бересиң, и зарабатываешь, и сонун кийинесиң, фитнестерге барасың, клубтарга барасың, например, фитнес-клубтарга, ошолорго барган модный азыр. Мен төрөп атам деген уже өттү, уже ал кылымдын жашоосу өттү да. Бардык возможность бар. Хочешь онлайн, онлайн зарабатывай. Офлайн зарабатывай. Азыр уят аял кишиге жөн эле бала карап үйдө отурам деген. Мынандай максат барбы, мына мечта? Мечта. Кээ-биркиде мындай болот да, биздики мечта. Эптеп нерсе кылып алсак, ушу эптеп менеджер болсам болду. Эптеп признанып алсам, эптеп ушул бизнесте бир машина алсам болду деп өзүбүзгө ушунча мечта берип коебуз да. Анын жадында проблемалар кандай болот? Кредит төлөш керек, бала үйлөш керек, анан дагы машина алыш керек, дагы бирдекелер чыгып атып, той кылыш керек, самый главный пункт. А мечтаңыз каякта калып калды? Булар бардыгы жеп коюп атпайбы мечтаңызды? Мечтаса, вот тырнакча мечтанын келатканда эле бирөө айтат, койчу мен тоюм, болду. Ушу менен сиздин максатыңыз көрүнбөй калат. Максаты канча жердин астында жүрөт, жатат азыр максаттар кандай калган адамдар. Канча адамдар жер астында азыр. Максаты болгон, аткара албай калган. Изденген возможности жок, ошого жетпей калган адамдар. Канчасы жатат азыр жер астында. Сиз келдиңиз го? Сиз избранныйсыз го? Сиз тандалдыңыз го? Сиз миллион клетканын ичинен Аллахым сизге жашоо берди го? Сиз жашап атасыз го? Эмне үчүн сиз просто жашап өтүп кетишиңиз керек? Просто келдик, төрөдүк, иштик, жедим, анан деп бирөөлөр калыш керек. Кудайым бизди тандады го ошо миллион клетканын ичинен. Почему сиз өзүңүздүн жашооңузду ушундай шедевр кылып өтүп кете албайсыз? Сиз себепчи болуп, бирөөлөрдүн ийгилигине себепчи болуп өтүп кете албайсыз. Эмне үчүн себепчи болуп өтүп кете албайбыз? Мен күндө туруп Аллахыма ушунчалык ыраазычылык айтам. Бирөөнүн ийгилигине себепчи болуп калайын. Бирөөнүн ийгилигине себепчи болуп калайын деп. Бирөөнүн ийгилигине себепчи болуп калсаң, атың калат. Апа, канча жыл Кудайым канча жаш берсе, ошо мен кимге себепчи болуп калат экен жашоосун жашап, оңдогонго деген максатта эртең менен туруш керек. Мен мектепте өзүм жашоом болуп атса, наркысы эмне болсо, коңшу эмне болсо, ошо болсун эмес жашоодо. Жашоодо көп нерсе бар. Бир акылман келатып, чоң деңиздер, эмелер чыгып калды да, жылдыздар, деңиз жылдыздары чыгып, бияка толуп турат. Алар өлүшөт да, суу жок болсо, толкун болгондо деңиздин сыртына чыгып калган, ал өлөт да. Анан акылман келатып, деңиздин жылдыздарын алып, сууга карап ырыктат экен да. Сууга карап келатса, бирөө жаш эле адам келип келет. Сен вообще жин болуп калган жоксуң го. Ушунча жылдыздын бардыгын деңизге ыргытып жетишесиңби? Сен вообще анан көрө ишин кылбайсың дегенде, ошол акылман айткан экен. Жок дегенде бир жылдыздын жашоосун өзгөртүп кетейин деп океанга кызган. Это унун түбүндө өтө глубокий нерсе турат да. Бир жылдыздын, Кудайдын жөнөткөн бир жылдыздын жашоосуна пример болуп, себепчи болуп калайын деп. Почему forever? Почему forever? Нечем forever? Башка жерде акча таппайсыздар. Апа, таптыңызбы акча? Акча таптыңбы? Акча тапкансыз, акча табып эле жүрөсүз. Табып эле атат, кетип эле атат. Но жашоодо кандай ценность бар? Эмне бар жашоодо? Артыңызда кеткенден кийин эмне калып каласыз? Кудай ошон үчүн жараткан сизди. Поэтому мен foreverге келгенде душа, жүрөгүмдөн келген.
Потому что бул жерде сиз адамга себепчи боло аласыз. Адамдын жашоосун өзгөрткөнгө себепчи боло аласыз. Аллахтын берет ар бир адам ушул жерде отурасыз да, себепчи сиз аркылуу. Поэтому бул бир возможности айтсам келбей атат, айтсам укпай атат деген жашооңдон келе есть возможность бассага көрсөтөм. Жок деди, следующий. Жашооңдон келе есть возможность жүр көрсөтөм сага. Жашооңдон басын көрсөтөм. Есть возможность мен сага көрсөтүп коеюн ошону. Атаман калган бизнес эмес, чоң атаман калган бизнес эмес. Бул кимдики? Бул американский гигант компания. Просто бизге компания возможность бергиле адамдарга деп айтып, ушу возможность Кыргызстанга алып келип болгонун сүйлөшүбүз. Көрдүңүздөрбү? Максат важный. Эгерде максатың твердый, конкретный, четкий болсочу, следующий раз, вот, мынау максат боюнча эмен атаман да. Максат ушундай болуш керек. Мына мечта. Максат ушундай болуш керек. Мынаулар ичине кирмечи керек. Квартира төлөшпөйт. Квартира, например, квартплата. Ушу фоноверге, офиске келбей койсоң, квартплата төлөбөй коесуң. Төлөйсүң. Тура. Офиске келбесең эле кредит төлөбөй коесуң. Төлөйсүң. А келе бер, төлөй бер. Үйдө жатсам төлөдүм. Үйдө мен офиске барбайм, жок кредит төлөшүм керек десең, төлөп кое бирөө бар. Бул офиске барбай да, мен төлөп коеюн. Нет. Мына биз иштейбиз да, адамдар иштейбиз. Работаем. Жашаганга келгенде убакыт жетпей калат экен да. Вот өзүм үчүн үй бар, жай бар, бала чаканы жайларды, сайларды баардыгын койдум. Бирок өзүмө келгенде бутум аткан, бир жерим аткан, өзүмө келгенде убакыт келбейт, жетпей калат да. Өзүбүзгө келгенде жетпей калат. Forever не болду? Жашаганча путешествовать этип, жашаганча ойногун возможность берет адамдарга жыргадым да. Вот forever, почему? Это навсегда деген компания. Forever переводится навсегда, вечно. Вечно живой продукция. Навсегда деген нерсе. Көрдүңүздөрбү? Максат таба алдыңызбы? Бүгүн жатып алып, кемди чакырам, кемди жазам, кемди чакырам эмес. Первый очередь, самый главный максатты таба алыш керек. Вот максатты койдуңузбу? Андан кийинки список өзү чыгат. Кимге айтам? Кимге жашоосун өзгөрткөнгө себепчи болойт? Кимди дагы чакырайын? Ким дагы ушул возможностька керек болот экен? Кимге ушул нерсени айтып, ошол адамдын жашоосу өзгөрөт экен деп список түзөсүз. Списокты жаздыңызбы? Не вас? Следующий чакырасыз. Кел офиске. Мен деле кече отуруп алып, мына тетрадьым жерде турат, 20 адамга чакырдым. Эртеңден бирөө келип кетти. 20 адамдан азыр бирөө келди. Баласы ишине экен, бери мешет этем деп келген жок. 20 адамдан 2 адам келди. 2 адамга возможность көрсөттүм. Туурабы? Ал адамдын өзүнүн чечими. Бир нерсе фореверге келип же бир паста алып же помадалап алса эле деп эле жата калып эле басып оптумга чыгасың. 35 тысяч тап деп, деп. Онда бул кыйнабай эле коюңуздар. Бизнести кыйнабаңыздар, өзүңүздөрдү кыйнабаңыздар. Алай иштебейт, пожалуйста, отношения, приглашение. Forever деп тачка, помада алып колдонобу? Отношения. Приглашение. Офиске барсаң, башка, например, кече день алоя болду, косметикаларын көрсөң болот, аны көрсөң болот, приглашение. Каждый раз приглашаем. Бир эле жолу приглашать деп токтотпойбуз. Каждый раз приглашаем. 5 жылдан бери чакырган адамдарым бар мен. Келсең офиске. Кел чай ичебиз. Каждый раз. А 10 жылдан кийин может адам даяр болот. Может 20 жылдан кийин даяр болот. Келбей калса эле черный каттырып болду, жок мен сага таарындым, всё деген нерсени вообще убирать этиңиздер. Это эго болот. Ал текеберлик болот. Мен болду, мен сен менен сүйлөшпөйм. Мага мен тачка алып айтсам, сен албай койдуң. Анан мен офиске чакырсам келбей койдуң деген нерсе вообще болбош керек. Вообще андай нерсени убирать кылды да. Андан кийин эмес, приглашать еттиңизби? Четкий кылып мына жаш кыздар поколение. Көрсөтпөйдү маркетинг планды. Не деди булар? Эже барып оны за границадан карап келинчи товар келатат, келбейди, растамаштан өтөбү экен, өтпөйбү экен деген жок да.
или Бишкектен доставка кылып келишиңиз керек товар деген жок, булар болуп турабы? Болгон маркетингди конкретно түшүндүрүп көрсөтүп койдум. Ал 168 мамлекетте ушул маркетинг иштейт. Кааласаңыз, просто тил өзгөрөт. Америка барсаңыз, американча, англисче сүйлөшүңүз керек. Россия барсаңыз, орусча түшүндүрүп беришиңиз керек ушул нерсени. Кыргызстанда кыргызча түшүндүрө беришиңиз керек. Бул маркетинг план. Сложность нерсе жок. Андан кийинки не у вас КБД. Как будет дальше? Кандай болот экен дагы? Сен чечимче бүгүн биринчи келдиңби? Чечим чыгарасың. Сен ойлоносуң. Сенин убакыт болот сенде. Интернет эмелер болот, интернет информациялар. Угасың, көрөсүң, изилдейсиң. 2-3 жолу спонсорун сага чалбай калышы мүмкүн, унутуп калышы мүмкүн спонсор. Потому что спонсор дегенде миллион адамга информация берет. Миллион. Сен чал спонсорун. Мен алып бардым эле, унутуп калбадымбы беле? Эмне кылышым керек дальше? Менин максатым бар беле? Эмне кылышым керек дальше деп өзүң чал. Спонсор 20 адамга информация берди бүгүн. Кайсысы бул возможностьту кабыл алган болсо ошого айтып кете берет да. Туурабы? КБДда спонсоруңузга сиз чалың. Чал. Мен мыналайда супервайзер болом деп атам, спонсор. Кандай жолу бар? Ассистент супервайзер болом деп атам, кандай жолу бар? Менеджер болом деп атам, кандай жолун көрсөтүп бересиң деп спонсорго сиз чал. Мен азыр сорингмин, биз сорингбиз, но биздин спонсорубуз азыр эмеде, Бишкекте. Сабиров Абдумомун Пирмаматова Мергүл деген. Өтө система. Кай жерде болсо момун десең бардык ишин бүтөт да. Потому что Советинин эң күчтүү системный лидери. Мен спонсор. Элестетиңиз? Биз сорингбиз. Эгерде бир күн мен ал адам менен сүйлөшпөсөм, ушул уровеньде дагы. Мен фокусум теретип алам. Мага да спонсор. Каждый день. Күндө сүйлөшөм. Значит, спонсор ушунчалык важный адам экен. Сиздин жашооңузда важный. Ал сизге келип адам чакырып бербейт. Ал сизге келип список жазып бербейт. Ал сиз үчүн максат коюп бербейт. Ал просто эмне кылат? Сүйлөшөт, чай ичип отырасыз. Это КБД. Как будет дальше? Айрго туруп башка нерсе сүйлөбөйт, только кандай болуш керек дагы, кандай иш кылабыз дагы. Бизде топ ошо тема. Өзүңүздөр КБД. Как будет дальше? Андан кийинки 100% потребитель. Азыр мен четкий сиздерге кече костюм кийип келбепмин. Мен азыр сидейт программаны ичип атам. Бүгүн 5-күнүбүздө. Кайсы билип атасыз? Мен сидейт программаны ичип атам да. Негизинен мен өзү стройный эле жашнакай эле мындай ашыкча нерсем жок. Ашыкча эчтекен мындай өтө эле ашыкча нерсем жок да. Сидейт программаны 9 күн болду, марафонго катышып ичем, потому что үйгө алып алып ичкенде болбойт. Үйгө алып коюп алып, бүгүн точкубуз, эртең точно баштайм сидейт программаны. Дейсиз да? Болбосо мынтебиз бүгүн коңур немен чакырып кала турган болсо, досум чакырып калып бирдеке болсо, эртең сөзсүз баштайм. Же болбосо кечинде бузу бересиң. Эми чегире коеюнчу. Өзүмсүн да анткени команда менен эмес. Мен поэтому марафонго катышканга аракет кылам да. Марафонда ал жерде группа эмне ичип атасың, полный айтып дейилип турат. Ошого карап полный программа боюнча аткарасың. Сидейтте бүгүн 5-күн. Мен 1-2 күнү мен хотя витаминди көп ичем. Холодильник толтура витамин. Но сидейт программа совершенно башка программа, башкача иштейт. Сидейт ичкен адам алой эмне экенин түшүнөт. Потому что сидейт программа 9 күнүн ичинде чыт результатына көз алдыңызга коюп коет да. Сидейт программада. Ошон үчүн марафонго уже мына марафон бүтүп атат, кийинки марафонго катышканга аракет кылыңыздар. Потому что марафон есть марафон. Биз 10 000 шаг кылабыз, эле правильный тамактар жайлап, эмне тамак жегенин полный жазып турат. И менде сонун жагымлык болду. Мен, например, 5 күн өзү ары келемин, бирок аябай коррекция. Мына жеринде тонтогон мындай болот болчу, мындай болот. И плюс мына жерлериме башка калат эле дыңкыйчы, а эти менен бир костюм бар коричневый. Ошону кылсам, мына жетпейт болчу. Мына вообще жетпейт болчу. Как жетпейт койсуз? Жок, азыр мен салбай. Мына костюм мага жетпейт болчу. Кожумда жетпей калган эле да.
Потому что сидеть программа башкача иштейт, мен алып күндө жатып алып, туруп алып, басып жүрүп ичет. Но сидеть программа корейца, бул жакта полный лишний вода, полный убирать этет. И плюс эртең менен 4-тө туруп, самосварман тогон чыгып келип, силердин алдыңызда турам. Мен чарчап калбайм, кечке менин энергиям да конкретно жетип берет, оңой чейинчи. Это сидеть. Итсеңиз айтасызбы, азыр мен эмнеге чыгып алып, сидеть программаны четкий результат болду. Вообще коррекция эмес болуп деп өзүм номдо болуп турсам. Бетимде ак болуп. Ушундай болуп турсам, ишенесиңерби? Поэтому 100% потребитель не только продукцияда. 100% потребитель бизнеске да активный. Открытый маркетинг план бир жуманын ичинде 2 жолу болобу, бир жумада 1 жолу болобу. Это 100% потребительге кошулат. Семинарларга 100% потребительге кошулат. Каждый день спонсор менен общаться этесиздер, 100% потребитель. Каждый день максаттар жазасың, 100% потребительге кошулат. Бир эле товарды ичип атам, деп анан жатып бергенде болбойт. Вот эта системаны 100% колдонуш керек. Вот тогда бизнес иди. Саморазвитие, мен ушу жерде кичине кыйналдым. Потому что экебизде китеп окуй албайт элек. Семинарларга десе бүгүнкү күндө барбап, следующий раз деген нерселер. Но Forever'ге келгенде мен раз навсегда семинарга барбайм деген теманы токтоттук да. Значит, раз ушул бизнестен ийгиликке жетем деп атамбы, значит, ушул жерде айтылган ушул 7 шарттарды каршы керек болду. Бу жерде за красивые глаза, за красивые фигуры результат деп болбойт. Эртең менен иште болгон адамда результат болот. Иште болгон адамда результат болот. Поэтому результат кааласаңыздар, вот 7 шартты жазып алып, конкретно ошол нерсени аткарыш керек. Ошол 7 шартты аткарыш үчүн ал жерде китептер болот. Эртең менен туруп алып, бет китеп окуйсуң да, например. Андан кийин аудиодисктер турабыз, бриллианттардын сиздикиндей эле история, ошол бриллианттын историясы. Андан кийин эмне кылыш керек? Семинар бар. Ким ушул бизнеске конкретно бизнес акча талап керек? Сиздерден акча талап этесиз, сиз просто келиңиз. Ким конкретно чечим менен мен ушул жерден сиздер деле 35 миң жөн турат эле такси алып кое берейинчи деген нерсеме турат. 35 миңди канчалык деңгээлде ошону таап прям тачка руканы алдыңыз. Тачка руканы ушунчалык кыйналып, кээ бирлер карызга алып атты, кээ бирлер ошо акчасын, кээ бирлер ошо үйүнө семьясына ала турган продуктарын, кийимин алып бере турган кийимин, балдарына кийими алып бере турган кийимге ошол тачка руканы үйүндөгү рызкыны алдыңыз, балдары жей турган рызкыны алып, тачка рукка алдыңыз. Неужели ушул жерден бизнести серьезный кабыл албашыбыз керек? Жөн эле 35 миң берген жоксуз, туурабы? Значит, эмне кылыш керек? Мунун артындагы бизнести кылыш керек. Ошол 7 шарттарды аткар дедиби? Аткарыш керек. Эгерде аткарбадыңыздар, бирөөсүн аткарбасаңыз да болбойт. Тура бересиз, буксовать этип турат. Семинарга барып келген адам, вот, например, биз 5 жылдан бери 2 жолу семинарды пропускать эттим. Весь семинар, большой семинар. Это очень большой минус. Мен ошибкам кайталабам. Почему? Потому что семинардан семинарга чейин бизнес болот. 4 айда. Зарядка iPhone болуп, iPhone 15 болуп, эртең 16 чыкса, зарядкасы жок болсо эмне болот? Өчөт. О, миллион сомдук iPhone болсо дагы өчөт да, туурабы? То же самое семинар. Эгерде семинарга барбасаңыз, ошондой эле зарядка жоктой эле iPhone эч кимге кереги жок. iPhone телефон, бул бардык нерсени жасай алат, жакшы функциясы, бирок зарядкасы кимге кереги бар? Кимге кереги бар? Эч кимге кереги жок. Менин ошибкам ошондой болду. 2 жолу пропускать эттим, бизнесим 8 айга акырын. Мен ошентип айтам. Потому что мен iPhone болсо дагы зарядкам жок. Көрдүңүздөрбү? Семинар что делает? Эртеңки семинар, Анталиядагы семинар. Именно ошол iPhone зарядын алып келесиздер. Айсуу келгенден кийин же келги чейин менеджер болот. Потому что уже зарядканы алып атат да. Потому что кетки чейин болот или келгенден кийин сразу. Зарядка сайланып иштебиштик. То же самое. Ошол 7 шартты аткарыш үчүн биринчи очередде эмне керек экен? Эмне керек?
Вот азыр ушуну списокты жазышым керек, это работа. Приглашать етишим керек, ол адамға маркетинг план етишим керек. Өзүң 100% потребитель болушуң керек. Ошол адамга жок десе да кайра айтып, кайра сүйлөшүп ошол адам менен, ошол адам 1 жыл болсо 1 жыл, 3 жыл болсо 3 жыл, 2 жыл болсо 2 жыл, ошол адамды кайра чакырыш керек. Семинарга барыш керек, китеп окуш керек, диск окуш керек, максаттар жазыш керек. Ушунун баардыгы эмне үчүн болуш керек? Өзүңүздү тарбиялаш. Аз тарбиям жок. Тарбиям бар да, туурабы? Эмне үчүн керек? Вот эмне үчүн керек сенин ушул иштерди аткарышың үчүн 7 шартты. Неге керек? Неге сага керек? Жакшы жашаш. Ушуну табышың керек. Мечтаны таппасаң, мыналардычы бирөөсүн кыласың, бирөөсүн кылбайсың. Мечтаны тапмай сайын мына нерсени кылыш. Мечтаны таппай сайын мына нерсени кылыш невозможно. Кылыш кыла албайсыз. Мечтан жок эле барып адам чакырып список жаза бербейсиз. Главное мына нерсени кылыш. Мечта мынандай болуш керек. Мечта мынандай болуш керек. Вот тогда сиздин список чакырган, приглашение, маркетинг, отказы, бүт баары ушунун ичине кирет дагы. Когда сиз уже соринг болгондо мен ошону чувствовать эттим, акыркы соринг болгондо, Анталияда семинар болгондо мен ошол нерсени чувствовать эттим да. Баягы отказдар, бизге деле отказ кылганда көп адамдар, туурабы? Биз келсек эле, оппа, Эльза соринг болот, мен мен жазып койчу деп очередьте турган жок эч ким. Биз деле адамдарга айтканбыз, следующий, отказдан болуп, намантип сүзүп кете бергенбиз. Анан соринг болгондо баягы өзүм каалаган көйнөктү алып, ошол көйнөктү 68 сомго тиктирип 3 саат кийдим. 3 саат. 3 саат эмес, конечно, 68 сом менге тиктирдим. Алматыга барып кийип келдим. Болду. Максат аткарылды. Мечта иштеги аткарылды. 68 миңге көйнөк алып келесизби? Bir көйнөк 3 саат. Кояндан көрүп бир торпок алып алабыз, туурабы? Эртең үй болуп калат дейсиз. Туурабы? 68 миңге 1 саат көйнөк кийгиңиз келеби? 1 саат. Туурабы? 1 саатка барып, мына көйнөктү кийип, чыгып, выступать этип, кайрап келип коюп коесуз. Ошол нерсе. Тапканда мен ошо көйнөк үчүн иштедим. Көйнөк кийишим керек, кичинекейинен аткарылбаган көйнөк. Мен ичинде мына кызыл көйлөк түрөбүт. Мен көбүнчө кызыл кийинет элем, билесиздер? Мынаны кийгенде кызыл болуп кетти. Помадам кызыл, көйнөгүм кызыл, туфлим кызыл, көп нерсем кып-кызыл жүрөт элем. Значит, мен ошо кызылды кийгенде мен мечтам аткарды. Ошону кийгенде мен өзүмдүн элим толду да. Аны үчүн эмне кылыш керек? Главное, акча болушу да мүмкүн кээ бир адамдардын максаты. Көйнөк, признание, журналга чыккан нерселер болсо, анан эмне болот? Ошол нерсе аткарылат. Аны үчүн көйнөк, мына кызыл эле көйнөк, тогуз мамлекетке барып келдим. 2 жолу бесплатный за счет компании Балиге барып келдик. Жолдошум экөөбүз ошол кызыл көйнөк машина алып берди. Мечтам ушул кызыл көйнөк болуш. Үй алдык. Көрдүңүздөрбү? Бир чоң нерсени коюп алсаңыз, ошону ортодо кетип атып, максаттарыңызды аткарып кетет. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн самый главный шындай максатыңыз болуш керек. Ошого жеткичейин аракет кылыш керек. Жеткенден кийин, ох, да, жеттим деп отуруп албаш керек. Кийинки максат болуш керек. Кетип атканда уже кызыл көйнөккө жетейин деп калганыңдачы, следующий чыгып калат сразу. Сразу чыгып калат. Эмне кылышым керек деп. Поэтому самый главный сиздин таанышыңыздагы, КБДдагы бүт ушул жумушту аткарып жалга абаттануучу жерге отуруп келгениңиздин бир себеби сиздин өзүңүздүн ичиңиздеги максат. Ошон үчүн ушул жерде отурасыздар. Иначе келбейт болчуңуздар. Туурабы? Неге ушактан келип отурасыз? Например, бүгүн единственный выходной, сиз эмнеге келдиңиз? Например, да? Неге
Неге бұл жерде отырасың? Мазарлы күйде мынандай погодада семечка жағып телевизор көріп жата берсең болады. Неге бұл жерде отырасың? Значит, мақсат бар. Мақсат бар, жетем деген план бар, дорога бар, ошол нерсени, ошол максатыңыздар үчүн иштегенде спонсор кечке чалып берип келатасыңбы? О, каядасың? Барсыңбы? Офиске саат нечеде деп эч ким чалбайт. Өзүң эле жакшынакай. Жакшынакай адамдар менен сүйлөшүп, списокты жазып, аны приглашать этип, жакшынакай кылып иштей бересиң. Эгерде максаты жок болсо, спонсорун кечке чалып келатасыңбы? О, каердесиң? Каерге жеттиң? Не кыласың? Семинарга барасыңбы деп адамдар далбит ете берет. Да, айтайынчы. Максаты бар адамдар легко и просто болушат. Легко и просто. Түшүнүңүздөр да, ошон үчүн эртеңки семинарга раз и навсегда турсаң көрмөңүздөрбү? Бир жолу барып келиңиз. Ушул акча табылды, ыйлап кетсин. Бир жолу барып келиңиз өзүңүз үчүн. Маза кылып, дам алып, лидерлер менен көрүп, ойноп, барып келгенден кийинчи жашоого жашап атканыңа сүйүнөсүң. Неужели мен жашап атам депчи? А так деп эле жүрө беребиз да. Жашаганча forever'ди возможно кыла бериш керек. Пока жашап туруп анан forever'ге келбеш керек. Же болбосо иштеп туруп анан жашай бериш керек. Экөөнүн между кылып кете бериш керек. Бул forever ошо дейт. Семинарга кыйын. Биз биринчи кетип атканда семинарга өтө кыйын. Акча жетпейт, баланы караганга эч ким жок, кайнымен түрөп калат ошол моменттечи. Ушундай нерсе да болуп калат. Мышыгын караганга эч ким жок болуп калат. Торпокторго жем салганга эч ким жок. Даже гүлүн караганга эч ким жок болуп калат. Үйдү куттап кете турган болсо, гүлүнө сурогон адам чыкты. Өлүп калсам ошол гүл ошо боюнча калат. Туурабы? Гүлүмгө айта турган эми менде ушундай ситуация болуп, мен семинарга бара албадым, гүлдөрүм өсүп турат, гүлдөрүмө суу болгон адам жок. Ушу жашоо үчүн, максат үчүн ошо причина. Гүлдөрү. Коңшуңа көрүштү берип кой, мына гүлүм сугарып тур, мен кечээ өлүп каласың деп, коңшуңа күчүн берип кой да кетебиз ана. Кетеби? Бүгүнкүлөр жамгыр жаап атат дейт. Жамгыр жаап атат. Жамгырды токтотой эле чыгып алып, бир бар мындай тертерди жаап, деп уштап жаап аттан ошко чейин тер жабайт иште. Жамгыр жаап мен ушундай китеп окудум эртең да. Эртең китеп окудум. Кудайдын берген нерсесин өзгөртө албагандан кийин неге наалыйсың дейт да. Неге наалыйсың дейт. Жамгыр жаап, жерге жакшы, сонун погода, кетти, ишин кылайын. Сенин жашоо погодадан зависит этпеш керек. Бүгүн эртең мен Салмантоого чыгайын деп чыгып кетип атсам, күн бүркөкен. Экөөбүз бир адам менен договор кыламыз. Договор кылсам, күн бүркөкен чыкпай эле коюп, күндүн эмнеге барса. Чыкса, күн чыгып келди. Андан кийин биз келип офиске келип отурганда жамгыр жаап. Жамгыр ошондо деле жай берсин. Сенин погодаң күндө сенин жашооң абсолютно погодадан зависит этпеш керек. Болбосо биз погоданы өзгөртүшүбүз керек, чтобы бизге жакшы жашоо болуш. Душа и тело бар да, адамда эки нерсе жашайт. Билесиздерби ошону? Эки нерсе жашайт. Душа, тело жашайт. Бул боюнча кийин айтып берейинби? Душа и тело жашайт да. Адамдын организми экиге бөлүнүп жашайт. 3 жашоодо жашайбыз. Эненин ичинде, курсактын ичинде, реальный жизньде, наркы жашоодо. 3 жизнь бар. Ошол моментте эки жашоо, эки нерсе менен жашап өтөбүз. Душа, тело. Дух, тело. Тело эмне дейт азыр, например, эртең менен чөп кашым керек, эртең туган койду, эмне кылышым керек? Дагы жамгыр жаап дагы кроссовкам жок. Баланы үйлейт, желание жок. Ар нерсени таап алсам, бүгүн эмес эртең жок, потому что кроссовкам жок, кроссовкам менен жөндөп
ешкім шыға албай болды. А это тело үшін удобно болот да, туурабы? Сен өзүңүн телоң үчүн удобный нерсени туруп атасың да. А душа керек бийлигин чыгып койгондо бир анан соң болот эле да. Чыгып койгондо чөт иш болот эле дейбиз. А биз эмне кылабыз? Көбүнчө тело деп атат. Сени орукчан кылып, семиртип, оорутуп, жердин түбүнө апарып көмүп коет. Ошо менен тело бүтүнөт. А душа веселешет. Тело ошону каалайт. Тело отурушуң керек, сага удобно болуш керек, сага комфортно болуш керек, сен кыймылдабашың керек, сен жатышың керек, аны апарып эмне кылат? Жердин түбүнө илип койсуң. Бүттү ошондо. Душа эмне? Душа всегда вечно живой нерсе. Душа жашайт. Душа каалайт. Душаны эмне кылабыз биз? Телого алмаштырабыз дагы. Наза болот. Ошон үчүн айтат. Адамдын койгон планына, максатына жараша ишин алат. Душаны алды, телону алды. Душа. Душа вечно молодой. Сиздин душаңызда 5 жашарыңызды таап алышыңыз керек. Ичибизде 5 жашар кыз бар. Ал бардык нерсени каалайт. Но биз эмне кылып атабыз? Туруп бүгүн эмес эртең, туруп бүгүн эмес эртең деп уже апарып